Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москванын бир катар аймактарына карантин киргизилди. Москванын мэри Сергей Собянын коштомосуна байланыштуу борбордун бир катар райондоруна карантин киргизди. Мындай маалымат Москва мэринин расмий сайтына жарыяланды. Карантин Орехово, Борисово жана Братилово аймактарында жапайы канаттуулардын жугуштуу ооруларына байланыштуу киргизилген. Документтерде вирус тараган борборлор катары Борисовский көлмөсүнүн батыш бөлүгү жана Бесединская шоссесинин жанындагы 15, 17 жана 13-үйлөрдүн ортосундагы аймак аталган. Карантин мезгилинде бир катар иш-чараларга, оорулуу канаттууларды дарылоого, оорунун очогу болгон аймакка барууга, канаттууларды, жумурткаларды жана башкаларды алып келүүгө жана алып чыгууга тыюу салынат. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров эми Пекинге барды. Президентти кандай тосуп алышты? Садыр Жапаров бүгүн 19 майда Пекин шаарына барды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Бул жерде президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагындагы иш-чаралар уланат. Пекин шаарында бир катар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Эртең президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алкагындагы иш-чаралар Цинан шаарында уланат. Булак Суперкежи. Мамлекеттик ишкананын директору инвесторлордон 1 миллион сом алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Билдирүүгө ылайык кендерди иштетүүгө лицензиясынан ажыратабыз деп коркутуп, инвесторлордон акча талап кылып, жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын талап кылуу менен мамлекеттик ишканалардын биринин башкы директору 2,5 миллион сом мөлчөмүндө пара менен кармалган. Аталган башкы директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилиеленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом мөлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 1 миллион сом мөлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурунда Жаран, ошондой эле кылмыш иши боюнча экинчи соттолуучу жарандар пара менен кармалышты деп билдиришти УКМКдан. Алынган далилдердин негизинде кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага байланыштуу мыйзамда белгиленген мөөнөттө шектөөлөргө тиешелүү айып тагылып, тергөө мезгилиндеги соттук бөгөт коюу чарасы каралмакчы. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бардык тиешеси бар адамдардын аракетине юридикалык баа берилет. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Суперкежи. Бишкекте лифтте камалып калган карыя каза болду. Бул тууралуу Суперкежи порталына Бишкек лифт ишканасы билдирди. Ишкананын маалыматына караганда, лифт электр энергиясы өчүп калгандыктан токтоп калган. Электр жарыгынын авариялык өчүрүлүшүнө байланыштуу лифт токтоп калган. Лифт оңдоочу кызматкер 10 мүнөттө келип, жүргүнчүнү эвакуациялап, тез жардам кызматын кошуна жана туугандарын чакырган. Туугандары келген учурда карыя тирүү болчу. Тез жардам кызматы 1 саатта келип, анын каза болуп калганын аныкташкан. Маркумдун туугандары анын улгайган жана көптөн бери жүрөк оорусунан жабыркап келгенин айтышып, соттук медициналык экспертизадан баш тартышкан. Алардын лифттин иштешине эч кандай дооматы жок деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, маркумдун туугандарынын жазуу түрүндөгү баш тартуусу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүп берилген. Булак Суперкежи. Си Цзиньпин Борбор Азиядагы 5 мамлекетке жаркын келечек каалады. Бүгүн 19 майда Си Цзиньпин Сиан шаарындагы эл аралык конференция борборунда Кытай Борбордук Азия саммитин өткөрүп, негизги сөз сүйлөдү. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине кытайлык CCTV+ агенттиги билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кытайдын жана Борбор Азиянын накыл сөздөрүн келтирип, Кытайдын жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн жаркын келечегинен үмүттөнөрүн билдирди. Шэньси провинциясынын эли мээнет жерден алтын чыгарат дейт. Борбор Азияда иштесең тиштейсиң деген макал бар. Биргелешкен аракет жана тилектештик жалпы гүлдөп өнүгүүгө жигердүү көмөктөшө берсин. Биздин 6 мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн эң сонун перспективалар ачылсын деп айтты кытайлык лидер.
Кытай лидеринин төрагалык астында өтүп жаткан жыйынга Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышууда. 18-19 майда өтүп жаткан саммит Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ар биринин ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки 31 жыл ичинде Кытай жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин биринчи жамааттык бетме-бет жолугушуусу болуп саналат. Булак Назар Ньюс KG.